A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен араб тили боюнча тартылып жаткан 25-видео сабагыбызды баштайбыз. 25-видео сабагыбыздын темасы ушул биз мурда 23-сабагыбызда жана 24-сабактарыбызда буйрук ыңгай этиштерин өткөнбүз. Мына ошолорго Курандан келген мисалга тартабыз, аяттарда келген мисалдарды тартабыз. Мисал үчүн караңыздар. Закаро деген этиш боюнча келгенде, закаро деген бул зикир кылуу, эстөө, эскерүү деген маанилерди билдирет. Закаро дегени бул эстөө, зикир кылуу, эскерүү деген 3 маанини берет экен. Закаро десек кашанын ичи у. Учур чагын жасай турган болсок, бул жерде закаро деген сөздүн алдына яны коебуз. Яз биринчи тамганын үстү сукун болот. Яз деп туруп, анан акыркы тамганын харакаты дагы домма болот. Ронун харакаты домма болот. Анан кашанын ичиндеги у тамгасын кайсыл жерге коебуз? Кафтин үстүнө коебуз. Яз куру болот да ошондо. Каф тамгасынын үстүндөгү домма бул кашанын ичиндеги удан келди. У тамгасын алып ошол жакка пайдаланабыз. Эми андан кийин эгерде буйрук жасай турган болсок, ошо закаро деген сөздүн кашанын ичинде у тамгасы турат. Ошо закаро демек кашанын алдына кашанын ичиндеги у тамгасын алып закаро деген сөздүн алдына коебуз. Демек узкур болот. Мында буйрук жасалат. Зикир кыл, эсте болот. Узкур десек, зикир кыл, эсте, эскер болот да. Эми мына Куранда астаузу билля мисал келип атат. Вазкур фил китаби Марьяма деп атат. Ва деген бул өзүнчө негизи. Ва деген бул жана дегенди туюнтат. Ва узкур да негизи бөлүп окусак дагы болот. Ва узкур десек, узкур деген бул закаро дегендин буйругу болуп атат. Зикир кылуу дегендин буйругу болуп атат. Узкур десек, зикир кыл же эсте болот да. Эсте. Узкур эсте жана эсте фил китаби деген фи деген ичинде китаби деген китеп. Китептеги болот да ошондо. Китептеги фил китаби деген экөө биригип китептеги болот. Марьяма деген Мариямды, кимди деген суроого жооп берет. Марьяма болуп атпайбы? Ушул жерде Мариям деген сөздүн харакаты, акыркы харакаты мимдин үстүндө а болуп атат, фатха болуп атат. Демек Марьяма десек Мариямды. Китептеги Мариямды эстегин деп атат да. Китептеги Мариямды эстегин болуп атат. Андан кийин вазкур фил китаби Иброхима. Ва дегенде жана болот. Узкур десе эсте. Фил китаби китептеги Иброхима деген Ибрахимди эсте. Ибрахим пайгамбарды айтып атат. Китептеги Ибрахим пайгамбарды эсте деген маани келип атат. Китептеги Ибрахим пайгамбарды эстегин. Иброхима дегенде Ибрахим пайгамбарды болот, Ибрахим пайгамбарды. Андан кийин вазкур фил китаби Муса. Ва жана узкур деген эсте фил китаби китептеги Мусаны. Китептеги Муса пайгамбарды эсте деп. Бул жерде биз пайгамбар деген сөз жок. Эми бирок биз бул жерде ошол Муса дегенден кийин бул негизи эле пайгамбар да. Ошон үчүн Муса алейхиссаламга пайгамбар деген сөздү дагы кошуп айта берсек болот. Китептеги Муса пайгамбарды эстегин. Муса пайгамбарды эстегин деп деген дагы маани чыгат. Андан кийин вазкур фил китаби Исмаила. Вазкур ва жана узкур десек эсте. Фил китаби китептеги Исмаила деген Исмаил пайгамбарды эсте. Китептеги же болбосо ошо Курандагы китептеги Исмаил пайгамбарды эстегин деп атат. Вазкур фил китаби Идриса. Вазкур ва узкур жана эсте фил китаби китептеги
İdrisa degendi İdris paygambardı este. Kitepteki İdris paygambardı estegin de otat. Andan keyin vazkur İsmail vel yasa ve zel kifli. Vazkur este İsmail'e İsmail paygambardı este vel yasa paygambardı este vel yasa paygambardı este ve zel kifli jana zul kifil paygambardı este de otat. Demek bu yerde 3 paygambarda aytıp atat. Üçünü aytıp atat. İsmail'di, o Yasa'nı jana Zulkifil'di estegin dep aytıp atat. Demek bizdin temabızga baylanıştуу söz bu yerde uzkur degen söz mına buyruk ыңгай Kur'anda dagы kelip jatat. Andan keyin وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَاذْكُرِ va uzkur degan so'zda bu yerda kasra bo'lib turadi. Negizi bu yer sukun. Biroq buni qo'shib o'qiganda vasl bo'lganda bu chechilib ketadi-da, o'shanda kasraga aylanib qoladi. Vazkurisma va uzkur desak estegin, zikr qilgin deb bo'lsam. Estegin isma robbika, robbingdin ismin zikr qilgin bukratav va asila erta menen kechinde. Robbingdin atın erta menen kechinde zikir qilgin, estegin, zikir qil deb atadi. Robbingdin atın erta menen kechinde zikir qilgin deb Alloh taolo buyruq berib atadi. Andan keyin vazkur abdana ayyuba va jana uzkur este vazkur. Ökodi bir ele qo'shib turib este deb qo'ysak da bo'lar. Estegin abdana, abda degen qulubuzdu, na degen bizdin qulubuzdu. Bizdin qulubuz ayyuba, ayyubtu estegin. Bizdin qulubuz ayyubtu estegin deb atat. Ayyuba deb atpayбы? Bul oşol ayağındağı fatha kimdi degen so'ro'ga javob beradi. Bizdin qulubuz ayyubtu estegin degen ma'ni chiqadi. Andan keyin vazkur ibadana İbrahim ve İshaq ve Yaqub. Vazkur este ibadana bizdin pendelerimizni bizdin qullarimizni este. Abd jekeligi abdun bo'ladi, ko'ptigi ibad bo'ladi-da. Qullarimizni estegin. İbrahimdi ve İshaqni ve Yaqub'a jana Yaqub aleyhimus salamdardı. Allah'tan salam salavatları bolsun. Uşul 3 paygambardı estegin dep atat. Demek birincisi bizdin qullarımızdı, ibadana degen bizdin qullarımızdı, İbrahimdi, jana İshaq'tı, jana Yaqub'tu estegin dep Xudoy taolo aytıp jatat. Andan keyin emi bu başqa ayatlardan fanzur ila ta'amika va sharabika. Nazara degan bu qarov bo'ladi. Emi o'shondan buyruq jasay turgan bo'lsak, unzur deb aytamiz. Bu yerda fa o'kö kelib qolgan, o'shoning uchun fanzur bo'lib qoladi-da. Fanzur qara. Fa bu yerda zaida ashiqcha bo'lib qoladi. Unzur fanzur desek qarag'in, fanzur qara ila g'a bo'ladi, ta'amika degan tamog'ingga, ka degan senin tamog'ingga, ka degan seninje o'zingdin tamog'ingga qarag'in va sharobika jana ichgan suvingga qarag'in. Sharob degan o'sha ichimlikda, o'zingdin tamog'ingga jana ichgan suvingga qarag'in deb aytadi. Andan keyin valakinni biroq degan so'z. Lakin va degan jana, lakin biroq unzur desa qara ilal jabali. Ila degan g'a, jabal degan tog'a. Ilal jabali desek tog'a qarag'in bo'ladi. Ilal jabali tog'a qarag'in. Andan keyingi oyatda astag'firu billah İzhab ila fir'auna innahu tagha. İzhab bar bo'ladi. Ila fir'auna Firavunga bar. Innahu çındıgında al tagha chekten ashti. Bu yerde demek bizdin temamızga baylanıştığı söz izhab bo'lib o'tadi. İzhab desek
бар болот. Изхаб деген бар болот. Захаба кашан ичи а болгон, ошондуктан биз буйрук бергенде изхаб деп айтабыз. Баргын. Фираунга баргын, чындыгында ал чектен ашты. Андан кийин иқро бисми роббикаллази халақ. Иқро дегени оку деген сөз. Оку, иқро оку, бисми ысымы менен, би деген менен, исми ысымы, роббика роббиңдин ысымы менен оку. Аллази халака жараткан болот да. Халака жараткан. Аллази деген ган деген берет. Ошондо жараткан Раббиңдин ысымы менен оку. Жараткан Раббиңдин ысымы менен оку деген маани чыгат. Демек, короа кашан ичи а болгон, ошон үчүн биз буйрук бергенде иқро деп айтабыз. Иқро деп мына аягы сукун болот. Бул сөздүн ошондуктан бул буйрук болот. Иқро десек оку болот. Андан кийинки аят астагфиру билла вактуб лана фи хазихи дунья хасанатан ва фил ахирати. Вактуб ва десе жаз, уктуб десек, ва уктуб. Өзү негизи ва жана уктуб деген жаз. Экөөнү вактуб деп туруп кошуп окуйбуз. Вактуб жаз болот да. Лана биз үчүн жаз, же бизге жаз. Бизге жаз. Фи хазихи дунья. Фи деген ичинде хазихи дунья. Хазихи бул. Бул дүйнөдө жаз. Бул дүйнөдө биз үчүн жаз. Хасанатан. Жакшылык жаз. Жакшылык жаз. Ва фил ахирати жана акыретте. Ошондо толук бир сүйлөм кылып жаза турган болсок, биз үчүн бул дүйнөдө жана акыретте жакшылык жаз. Биз үчүн бул дүйнөдө жана акыретте жакшылык жаз деген маани келип чыгат бул аяттардан, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушинтип биздин бул сабагыбыз дагы аягына чыкты. Эгерде сиздерге кандайдыр бир аяттар түшүнүксүз болуп калган болсо, сөзсүз сиздер комментарийге суроо калтырсаңыздар болот. Бул видеого сөзсүз лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аддаллу алал хайри кафаилихи, бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай соо алат деп айткан. Башкалар менен бөлүшүңүздөр, соопко ээ болуңуздар. Андай эмесе кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.